Ой, ай, молодец. Кетті, қара. Ай, молодец. Аңчылыкта ар бир секунда, ар бир кыймыл аракет маанилүү. Жаныбарды бир нече саат аңдып отуруп, куру колго айткан күндөрү аз эмес. Бирок мергенчилердин айтымында процесстин өзү маанилүү. Анткени бул убакыттын ичинде аңчылар мээсин сергитип, эркиндикти сезишет. Мына биздин команда балдар, Жалпы жонунан мергенчилердин жана балыкчылардын бирикмесинде 8000ден ашуун адам катталган. Алар аңчылыкка мыйзам түрүндө уруксат берилгенде гана чыгышат. Бул албетте маанилүү. Быйыл жазында Ысык Көл областында мергенчиликтин сезону да ачылбай калган. Мергенчилердин айтымында мындай көрүнүш экологиялык дисбаланска алып келиши мүмкүн. Себеби мындан улам зыянкечтердин популяциясы өсүп, алар кызыл китепке кирген жаныбарларды жок кылышы толук ыктымал. Жапай жырткыч жанакы бизде болгон мына кыр, коол, кейкилчилдердинчи жумурткасын жейт алар. Сагыскан каргалар, түлкү, чөөлөрчү. Жумурткадан кийин жожо болуп чыгат, аны жейт. Бүт мына кыргычтын баары ошол жаныбарлардын өздөрүндө. Биз ошолорду как-то сактаганга аракет кылабыз. Бирок карышкыр менен чөөлөрдөн да коркунучтуусу бул браконьерлер. Анткени алар пайда табуу максатында бардык жандыктарды жок кылууга даяр. Ошондой эле кызыл китепке кирген жаныбарлар тууралуу да кабары жок. Биз бюджеттен бир тыйын албайбыз. Налогтун көптүрүн төлөйбүз. Кайра биз ушу жаратылышты коргойбуз. Көп жерден бизде мындай алмаштырышат да, мыйзамды сыйлаган мергенчи, бул мергенчи деп айтылат. Мыйзамды жүргөн. Браконьер это совсем бул. Мыйзамда сыйлабайт, эч кимге баш жүрбөйт, өз алдынча жүргөн. Мына бүгүнкү күндө Ысык Көл областы боюнча мергенчилик угодияларды конкурска коюшуп, бирок ал ГОС деп койчубуз, Государственное агентство лесное хозяйство, охрана окружающей среды деп. Ал мекеме жоюлуп кетти, Государственный комитет по экологии и климата деп түзүлдү. Бирок ошондо дагы тигилердин мурунку ГОСтун буйругу менен айтылган конкурс объявить этилген да, жарыяланган конкурс негизинде угодиянын баары токтоп калган. Бүгүнкү күндө же конкурс өтпөйт, же аны отмент этпейт. Ошону менен мына быйыл Ысык Көл областы боюнча мергенчилик жабык турат. Мындан улам Ысык Көл областынын мергенчилер жана балыкчылар бирикмесинин өкүлдөрү форум өткөрүп, ага өлкөнүн бардык региондорунан тарапташтарын чакырган. Акыркы жылдары бул чөйрөдө көптөгөн көйгөйлөр бар. 1,5 мүчөнүн башын бириктирип аткан биздин коомду 2018 жылы рейдерский захват менен биздин азыркы олтуруп аткан офисибиз жок да. То есть 18 жылы бизде рейдерский захват кылып, ар кандай себептер менен биздин основной отурган имаратыбыздан кууп чыгышкан да. Мындай айтканда, азыр биздин отурганга да жерибиз жок. Анан ошол биздин көлдүн өкүлчүлүгү Төлөгөн Экеничтин жардамы менен жана буга чейинки агенттиктин жардамы менен ошо бизге кабинет бөлүп беришкен. Бирок мына уже азыр тилекке каршы азыр бизди уже чыккыла деп атат. Буга чейин неоднократно прокуратурага, ГКМБга, биздин тергөө органдарына бир нече жолу кайрылсак дагы ошол тергөө иштери толук кандуу жүрбөй атат. Нарын облусунда 24, 23, 26 мартта 440 токтомдун негизинде конкурс жарыяланган. Биз ошол 13 лот боюнча конкурс жарыяланып Нарын областында. Биз ошол лотторго катышып, биз 3 лотту утуп алганбыз. Ушул күнгө чейин, мына жаз мезгилинде болгон, күз мезгилине келдик. Ушул күнгө чейин ушул лотторду бизди жеңүүчү деп айтып коюу менен биз менен келишим түзүп, кандайдыр бир кагаздарды булар тиги Государственное агентство охраны окружающей среды, азыркы Государственный комитет экологии и климата бизге бере элек. Бул боюнча биз кайрылуулар жасадык, кирип көрдүк, бизди кабыл албай жатышат. Конкурсту жеңүүчү деп берген менен баягы биз ушул жерлерди эч кандай иш чара жүргүзбөсөк дагы биз өзүбүз кайтарып атабыз өзүбүздүн шотко. Тилекке каршы айла жок болуп атат да, айласыздын иши болуп атат. Көбүнчөсү бу жакта интерес
частный лицолорго бергенге аракет кылып атышат. 2014 Кыргызстанда аңчылык үлүштөрүн конкурстук негизде ижарага берүү практикасы киргизилген. Буга чейин бул маселени областтык администрация чечип койчу. Мергенчилердин айтымында аңчылык үлүштөрдү ижарага берүү тендери адилеттүү өтпөйт. Көбүнесе мындай конкурстарды жеке ишкерлер утуп алат. Ал эми алардын максаты бир гана киреше табуу. Конкурс болуп калды. Бул мен ойлойм конкурс туура эмес депчи. Себеби мына Ош областында чогулуш болгондо ошол конкурска катышып жеке менчик утуп алган осолор келди. Себеби атайын белгиленген бир убакыттар бар. Биз квартальный отчеттор жасайбыз. Мен алардын бирөөсү дагы келип отчет жасаганын көргөн жокмун да. Мен ойлойм, ушул жогору жакта отурган биздин жогорку кеңеш, өкмөтүбүз, ушул азыркы жаңы дайындалган Кутманова Динара Сейна биздин ушул элдин көйгөйүн туура түшүнүп, туура чечим кабыл алып берет деп ойлойм да. Ысык көлдү коргоо уюму. Вот вышли сегодня на субботник. Айта кетүүчү нерсе, мергенчилер жана балыкчылар бирикмесинин өкүлдөрү жөн гана аңчылыкка чыкпастан аймакты тазалап, жаныбарларга жана балыктарга жем берип турушат. Ошондой эле браконьерлер менен күрөшүүдө да салымы зор. Бүгүн буюрса келип жем чачып атабыз. Биз жазгы, жайкы жаныбарларды эсептөө, аларга кыштында жем берүү, туз берүү, чөп берүү дегендер баары аткарып келгенбиз. Азыр ошодон бири да аткарылган жок. Баарды калды. Себеби азыр менчик ээлери эмне кылууну билбейт. Баардыгын аткара албай, ошо неме болуп калды. Азыр эсеби да жок. Баардыгы калып калды. Баардыгы фиктивный жүрүп жатат азыр. Ошон үчүн бизге койсо, бизде балдардын баардыгы опытный. Баардыгы ошо тажрыйба болгондон кийин ошо баардыгын жасап келишкен. Мергенчилер жана балыкчылар союзунун өкүлдөрү аңчылык үлүштөрүн ижарага берүү тендерин жокко чыгарып, мурдагыдай эле эреже киргизүүнү талап кылышууда. Биз түшүргөн акчадан, путевка сатып, уже элден түшкөн акчадан 40%-ин коомго жардам кылып беришчи. Булар эмнеге десе, биотехникалык иш-чара. Биотехникалык иш-чара бул эмне десе, ушул жем чачып, кар калың түшкөндө чөп чачып, кийиктерге туз чачып, эгерилен айлыгы жана аншлактарды коюп, эскертүү белгилерин коюп, ушундай нерселер жасачубуз. Азыр бул акчаны да алып салышкан, муну да жоюп салышты. Жалпысынан келип эле ушу элдин чөнтөгүнө отургузуп коюшту да, бул туура эмес өзү. Форумдун жыйынтыгында өлкөнүн мергенчилери жана балыкчылары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жазууну пландап жатышат. Айтылган көйгөйлөрдүн бардыгы кайрылууда камтылат.